Bir жолу İskender Zulkarnayn gün içinde sapar tartıp bара жатып, жоокерлерине жолдон таш терип алгыла деп буйрук кылат. Мына ошондо кээ бир жоокерлер мүшөктөрүнүн ооздоруна чейин ташка толтурушат. Өзүбүз араң келатканда жук кылып эмне кылмак элек деп тербей койгондору дагы болот. Ошентип сапарларын андан ары улантышты. Баягы таш терген жер артта калып жатты. Ошентип таң кызарып ата баштады. Айланадагылардын баардыгысы даана көзгө көрүнө баштады. Искендер Зулкарнайын болсо, түндө терген таштарыңарды карагылачы деп буйрук берди. Жоокерлер ошол замат мүшөктөрүндөгү таштарды караса, таш эмеи эле алтын, күмүш сыяктуу баалуу заттар экен. Мүшөктөрүн толтуруп алган аскерлер сүйүнүп, кубанып, бактылуу болуп жатышты. Падыша тербей койду деп айтпасын. Кичине алыбызга жараша эле терип алалы дегендер. Ай атаң көрү дагы кичине көбүрөөк терип койгондо кана деп жатышты. Ал эми такыр эч нерсе тербегендер болсо, эмнеге тербедим экен деп өкүнүчтө кала беришти. Жоокерлер башчысынын сөзүн дароо түшүнбөсө да, аткаргандар чоң сооп алды. Динде да Аллах Тааланын буйруктарынын акыйкат сырын ар дайым дароо түшүнбөшүбүз мүмкүн. Бирок аткарсак акырында чоң пайдасын көрөбүз. Түн ичинде таш терүү пайдалуу көрүнгөн эмес. Бирок эртең менен анын асыл таш экенин көрүштү. Бул динде сабыр кылсаң жана ишенсең, акыретте чоң сыйлык аласың дегенди түшүндүрөт. Ким көп таш терсе, ошончо байлыкка ээ болду. Бул мусулмандар үчүн да сабак. Ким Аллах үчүн көп амал кылса, сообу ошончолук көп болот. Кээ бир жоокерлер таш терген жок, кийин өкүнүштү. Дүйнөдө ибадат кылбай, сооп топтобогон адамдар да акыретте өкүнөт. Ал эми тергендердин таштары алтынга айланды. Бул акыретте дүйнөдө кылган амалдарыбыздын баалуулукка айланышы сыяктуу. Динде ар бир убакыт, ар бир күн мүмкүнчүлүк. Намаз, сооптуу иштер, жардам берүү баары акыретке асыл таш алып бараткандай болот. Бул баян мусулмандарды Аллахтын буйруктарына баш ийүүгө, ар бир мүмкүнчүлүктү соопко айлантууга, сабыр жана ишеним менен жашоого тарбиялайт.